бул газ идеясын ишке ашырганга чейин мен чынында газ чыгат деп ишенген эмесмин. Азыр Кудайга шүгүр газыбыз да чыкты. Күнүмдүк үйдөгү тиричиликтин баары, тамагыбыз болобу, чайыбыз болобу, үйгө жылыккан бүт баары ушу газ менен өтүп атат. Кудай буйрса, бул печкага караганда газ ылдамдыгы да бат, тамагыбыз да тез, чайыбыз да бат кайнайт. Тыныбек Сансызов малдын кыгынан биогаз өндүрүүчү жабдууларды мындан 2 жыл мурун курдурган. Ал биогаз чыгаруучу аппаратты өзүнүн коңшулаш айылдагы таанышынан көрүп кызыгып калган. Азыр андагы кыялы ишкашып жаңы технологиялардын жардамы менен метан газын өндүрүп, үй тиричилигин бир топ эле жеңилдеткен. 2 жыл болду. 2 жылдан бери буйрса жакшы болгон тиричилик ушу газ менен өтүп атат. Малдын кыгын жөн эле кетирип ийбей, ошонун кыгын газ кылып, ошо андан чыккан удобрение жер семирткичи аябай натыйжалуу болот, эффективный. Ошону таза удобрение кылып колдонуп атабыз. Электроэнергияны жалаң ошол электричествого отуруп албай, ошол газ көтөлүү деген анан бекер энергияны пайдаланалы деген окутта. Газдын операторский буяк жагында, ошол жака барып көрөлүк. Мына малдын кыгын бул жерден салынат. Мына бул ошо газдын операторский. Газ ушак основном ушак жактан иштелип чыгып ушактан эме кылынат. Мына бул жерде бул бочка 25 тонналык цистерна. Малдын кыгы ушакта болот. Ушактан ачып реакторду кот муну. 25 тонна цистерна ошо жердин астына көмүлүп турат. Ошондон ачыган газды, чыккан газды бигил аркылуу фильтрге келет. Ана фильтрден бул датчик аркылуу бүт автоматически иштейт. Датчикте 0,5 атмосфера болгондо бул цистернада автоматический датчик иштейт дагы компрессор менен. Буя тышта дагы сыртта газгольдерди кот өзүнчө спец бочка болот, ошого үйлөп берип турат. Бу жерде чоң давление болбойт. Болгон давленияны 0,5 атмосфера болгон сайын улам автоматически газгольдерге үйлөп берип турат. Тиги компрессор аркылуу. Мунун ичинде отопление болот. Кадимкидей отопительный система бар ичинде. Ошон менен бул аркылуу өзүн өзү жылытып турат. Ана бияктан реактордон чыгып, жана бөлүнүп берген газ мына газгольдерге топтолот. Бул атайы чоң давление көтөрө турган спец бочка болот. Газгольдер деген. Ошондон андан кийин анан үйлөргө тарайт ар жака. Бул спец бочка болот, жөн эле бочка көтөрө бербейт муну. Тыныбек Сансызов биогаз өндүрүүдөн сырткары баласы Багдöөлөт менен биргеликте кошумча киреше табуунун жолун табышкан. Алар учурда небересинин атынан коюлган сезим самынын чыгарышат. Самын чыгаруунун идеясы бул. Мен балам эле Багдöөлөт. Эң улуу балам ушу Багдöөлөт. Ошол ушундай кылбайлыбы, өндүрүш кылбайлыбы. Мен бир интернеттен көрдүм деп. Былтырдан экөөбүз кеңешип отуруп, бош станокду сатып келгенбиз. Анан ошентип чыгарып баштап калдык. Бияка сырьё салынат. Берлерден буларга суу куюлат. Бирөө ысык суу, бирөө муздак суу болот. Бу жерден самын чыгат дагы. Бул форма менен кесилип, өзүнүн формасы кесилип, анан печать басылып, анан тияка коюлат. Мына сырьёлор, даярдалган сырьёлор булар. Ага, мындай сезим деген мындай логотиптеги самындар чыгат. Ана. Бул кадимки Кыргыздын шакар самын деген технологиясы менен жасалат. Анткени башка кир самындарда жыттаганда жуугандан кийин дагы ошо кир самындан жыты калып калат. Мында жыт калбайт. Бир, экинчиден
Бул чачтыга качкылбайт. Чачтын түшүүсүнө эме кылат да. Бекем түбүнүн бекемделишине жардам берет. Ишкер короткон акчасына эч качан өкүнбөйт. Себеби ал убакыттын өтүшү менен сарптаган каражат өзүн актап, киреш алып келүүчү булак айланаарына ишенет. Кеткен чыгымды актайт жакшы эле. Актабайт деп отура берсе жумуш жүрбөйт. Аракет эле кылыш керек болгону. Может, бир күн актабай калат, 2 күн актабай калат, бирок баары бир үзүрүн берет. Улуу балам менен ортончу балам иштейт. Бир жактан сырьёсын салып берип турат. Бир эки жагын карап, буяктан келип чыккан самынды кесип, печатын басып бияка тизип турат. Мындан өткөрүлөт биринчи. Мындай кылып ретинде макарон кылып өткөрүп алат. Андан кийин анан эки жолу прогон кылгандан кийин, андан кийин анан формага салынат. Биринчи мунду деген ушундайдан өткөрүп алып, мындай макарон кылып. Андан кийин анан формага салат. А сразу формага салганда чыкпайт, ал бирикпейт самын. Мына 204-205 грамм болот. Бул жана эң кичинекей формадан чыккандагысы. Андан кийинкилери мына 211 граммга чейин 5 грамм 10 грамм айырма болот. Анан 230 граммдыгы бар, анан 250 граммдыгы бар. Азыр бүгүн чыкканы жок экен, бул 200 граммдыктар экен. Ушундай ар бирин вес менен тазалап. Анткени ал кардарда калгандан кийин канча граммдык самын аларга дагы мындай. Негизи адам баласына дегеле мусулманга таразадан жеген болбойт. Тараза так болуш керек да. Ички өндүрүү, өстүрүү. Анткени бул самынды деле сырттан, четтен алып келебиз. Ал иштен чыккан самынды, өндүргөн самынды эми үчүн ошол өзүбүздөн чыккан самынды өндүрүштү колдобойбуз. Ошону өрчүндө өтсөкпү деген эле ой. Анткени баардык нерсени сырттан алып келбей өзүбүздөн бир нерсе өндүрүп чыгарыш керек да. Тыныбек Сансызовдун иши булар менен гана бүтпөйт. Ал алдыда дүйнөлүк көйгөйдү жараткан таштандыны, анын ичинде пластикти кайра иштетип, адамзатка керектүү буюмдарды жасасам деп тилек кылат. Каражат болбой атат. Каражат болсо, пластикти кайра иштеткен неме чыгарсам деп баягы тилек кылып жүрөм. Анткени биздин айлана чөйрөнү булгаган эң биринчи ошол пластик бөтөлкөлөр болуп жүрөт, пластик салофандар. Ошону кайра иштеткен бир кичинекей мини цех өңдөнгөн, завод өңдөнгөн эме ачсамбы деген тилегим бар, бирок ага жетемби жетпейм, аны Кудай билет. Сырьё, бекер сырьё болмок, даже арзан сырьё болмок. Аны иштеткен өндүрүш производствосу ошол талаада калган, ар кайсы таштандыда калган пластиктен бир жарамдуу бир нерсе, пластмасс идиштерди, тазиктерди, чакаларды, бочкаларды деп неметкем. Биз бул жолу Төрткүлдүк Тыныбек Сансызов жөнүндө баяндадык. Ал өз айылында чет өлкөлүк ишкерлердикиндей эле чоң технологияны алгачкылардан болуп ишке киргизген. Анын өндүргөн продукциясы менен өз айылын өстүрүүгө аракет кылгандымагы бүтүндөй өлкөнүн өсүшүнө чоң өбөлгө болооруна ишенебиз.